Assalamu alaikum туғандар. Бүгін сіздер үшін, мен үшін, жана үйлі болған адамдар үшін қуанышты күн. Себеп bir бізден жердешіміз Асанов Саматбай Үсеновичті құттықтап қойсақ болады. Ал үйлі болды. Үйіні 4 айдан бері bir çoğun meselemenin bolup 4 aydan beri dokumentlerini mi bitirdim, arang bitirdim, birok bitirdim. Şonda Asanov Samatbay Hüseyinovich'ti құттықтаймыз. Sizin dokumentleriniz benim kolumda hazır notariustan çıkıp büt dokumentlerinizi alıp үйіңіз менен құттықтап қояйын деп айттым. Достор, видеоны көріп жатсаңыздар, лайктан басып, башка группаларға таратып қойсаңыздар, анан Самат аканы құттықтап қойыңыздар комментария менен. Жана дагы бир биздин жердешибиз, биздин кыргыз тууганыбыз Надиров Амантай Бекмурзаевич. Сиздин дагы документтериңиз бүттү, сиз дагы үйлүү болдуңуз. Сизди үйіңіз менен құттықтайбыз. Жана бул байкени дагы Амантай аканы дагы комментарияда құттықтап қойсаңыздар, чогуу кубанайлык. Үйлөрдү жакында дагы тартып чыгарам буюрсам сиздер үчүн. Азыр жайыт маселесин чечип жүрөм. Буюрса жайыт маселеси чечилип, анан жайытка малды эсен аман чыгарып алайын. Анан катуу иштейбиз. Ошол менен катуу иштейбиз. Жана көп суроолор болуп атат. Малды Кыргызстанга кантип ташыйбыз? Кантип алса болот? Малды ошол мен экрандагы номерлерге, сиздердин экраныңыздарга чыгып турган номерлерди байлансаңыз болот. Чалып туруп, аты Владимир, ал мал жөнүндө маалыматтарды толугу менен айтып берет сиздер үчүн. Эгерде менин номерим байланган болсо, мен аны өзүм жооп берем. Погода маселеси кандай болуп атат дейт. Погода карлар кетип азыр момундай көлмөктөр аябай көп болуп атат. Анан дагы адамдар көбү суроолорду берип атат. Суу бастыбы силерди? Албетте бизде суу баскан жок, себеп биздин районубуз өзү негизи суу баса турган жерде эмес. Алтайский крайда көп райондорду суу басат. Жыл сайын, бул бир жолу эмес, жыл сайын кадымкидей суу басат. Буга чейин сиздер Алтай жөнүндө угсаңыздар дагы, бирок жаңылыктарда назарыңызды бурган эмессиздер. Ошон үчүн билген эмессиздер. Азыркы учурда көп Алтай жөнүндө маалымат алып туруп, анан жаңылыктарда ушундай маалыматты уксаңыздар, суу басты Алтайды деп. Бул сиздер үчүн балким жаңылык болуш керек, бирок Алтайдын тургундарына, кээ-бирки көп райондоруна, Алтайдын көп райондоруна бул жаңылык эмес, бул чыныгы, бул маселе, бирок бул кандай десем, адам жараткан эмес, Кудай жараткан маселе. Ошондуктан биздин райондо, дагы кайталап кетейин, андай суу басты деген тоң эрип суулар басып кетти деген маселе жок. Ошондуктан мен аркылуу эмес, өздөрү мен видеолорду чыгарып баштап жарыя берип, үйлөрдү жарыя берип чыгаргандан бери Кыргызстан туугандарыбыз Россияда туруп келип өздөрү алгандар бар. Авитону издеп, сиздер дагы алсаңыздар болот. Бирок ошол мезгилде мен айтып келгенмин, алыштан алдын ошол жайыттары барбы, суу басабы, анан саз барбы, жокпу, ошолорду дагы билип туруп алыңыздар. Аябай көп, арзан үйлөр аябай көп, анан маселелери дагы көп. Алардын үйдү алып атканда дагы Россияда мыйзам бираз биздин мыйзам менен Кыргызстандын мыйзамы менен бираз айырмасы бар. Айырмалары аябай чоң, ошондуктан үй алып атканда телефон аркылуу
телефон аркылуу көп адамдар маалыматты ошол үйдүн ээлери дагы сиздерге туура маалымат жеткизгенге 100% кепилдик бере албайт. Себеп алар көбү Россияда ошо Россиянын тургундары, үйдүн ээлери мындай айтканда өзү дагы билбейт документтерини. Себеп мен ушу менен көптөн бери алектенип келип жатам. Маселе аябай көп. Үй алып атканда дагы үйдүн ээлери да көбүп кетет. Үйдүн кысым ар бир мисалы бөлүк деп айтсак болобу, кысым деп айтсак болобу. Мисалы 4кө бөлүнгөн үйлөр болот. Үйдүн 4 ээси болот. Ата, эне жана алардын балдары. Ушундай бөлүктөр чоң маселе жаратат. Алды сатты келишим түзүп атканда балдары, ата энелери балдарын атынан өздөрү сата албайт. Атасы болсо дагы, апасы болсо дагы мыйзам жолунда бул мамлекеттик мекеме АПК деген бар. Ошол АПК көп нерсеге жооп берет. Ошол АПК көп убакыт алат. Алардан барып балдардын бөлүгүнү сатууга жана алмаштырууга уруксат алыш керек. Ата энелер өздөрүнүн балдарын, өздөрүнүн чыныгы балдарына сатканга, ошо балдарын сатканга эмес, балдарын үйдүн бөлүгүнү сатканга уруксат алыш керек. Ал уруксат дагы убакыт алат. Ушундай нерсе 100 үйдүн 50% ушундай. Анан мурас болуп калган үйлөр аябай көп. Ошол жарнамага чыккан Авитодон үйлөрдү дагы баасыны көрүп туруп, кээ бирки биздин туугандар арзаныраак алып алам деп чалышат, алышат. Анан ушинтип келишим түзгөнү келгенде маселелери чыгып калып атат. Албетте ал адам жумушун таштап келди. Москвадан келгендер бар, Новосибирден келгендер бар. Барып издеп үйдү табышат өздөрү. Бир күн, 2 күндө бүтүрүп кетем да деп эме кылышат, бирок жаңылышат. Себеп ал бир күн, 2 күндө бүтпөй турган нерсе болуп калат. Үйдүн ээси айтса мен ээсимин десе дагы мындай үйдүн жалгыз ээси болбой калат көбүнчө. Бир туугандар мурас болуп, балдары мурас болуп калган үйлөр болот. Ошондой үйлөр көбүнчө сатууга чыгат. Ошого абайлап, шашпай, бир билген адамдарга чалып туруп, акылдашып, ошондой жерлерин билип, анан бир аракет кылып алганга шашылып барып алыңыздар. Бирок маалыматты билбей туруп, ээсине ишенип эле коюп, анан келсеңиздер, ушундай маселеге айланып калса, ушундай маселеси чыгып калса, сиздер 3 күн, 4 күнгө келген саякатыңыз 1 айга чөйүлүп кетиши мүмкүн. Ошого достор, алыштан алдын районду да караштырыш керек. Район суу баса турганбы, жайыты барбы, токойлуу эмеспи? Биздики тала жергеси, токой жок. Ошого бизде суу азыраак болот. Дарыя болгону менен суу баса турган мындай эме жок да, көйгөй жок. Достор, сөздү көбөйтпөйлүк. Сиздер үчүн балким жакшы маалымат бердим. Үй алып атканда албетте Авитодон карап туруп, жаккан болсо районуна карап туруп, району кандай, ошолордун баарын билип туруп, үйдүн ээси ким, балдардын бөлүгү барбы, башка мураскорлор барбы, ошол жөнүндө маалыматтарны суруштуруп, билип туруп, анан албетте сиздер ошол келишимге кадам таштасаңыздар болот, достор. Эгерде сиздердин колуңуздардан келбесе ал нерсе, ошол сиздер тандаган райондо албетте бир нотариус болот. Ошого кирип 3000 сомуну берип же 5000 сомуну берип, алардын иш акысыны берип туруп, маалымат алсаңыздар болот. Так, таза маалымат алсаңыздар болот. Ошого достор, көрүшкүнчө үйдүн ээлерин куттуктап коюңуздар. Адамдар үйлүү болгондо куттуктайт бири-бирибизди.
ошого мен сиздерден суранам, лайк басып башка группаларга дагы жиберип коюңуздар. Саламатта болуңуздар достор. Дагы көрүшкүнчө достор.